Keyingi masala ve in ajjalahu lem yeta'ajjal dedi. Emi bir adam qarız algan bolsa, srok menen aldı. Bir aydan keyin qaytaram dep qarız algan bolsa deydi da. Bir aydan keyin qaytaram dese. Andan keyin bir ayga jetpey ele qarız bergen kişi qarızımды qaytar dep surasa bola berет dep aytып atat da. Hanbali mazhabı boyunca эмне? Bola berет. Antkeni bu vaqt qarız berip aткан adam muhsin deydi. Munda ihsan kılıp atat. Ал эч кандай шарттарына макул болбой кайта кайтарып алса болот деген жанагы bir айга сурок күтпөсө деле уруксат берилет деп айтат. Бул алымдардын арасында талаштуу маселе. Аллах алем турара кой боюнча эмне шарт кылган болсо, анда ошол шартында туруш керек. Мисалы үчүн bir айдан кийин кайтарам дедиби? Bir айга чейин ага сураганга акысы жок. Анткени Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ауфу бил уқуд", силер уадаңарда, келишиңерде тургула дейт. Түшүндүңүзбү? Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-муслимуна аля шурутихим". Мусулмандар эмне шарттардын үстүнүндө, өздөрүнүн шарттарынын үстүнүндө чыгат дейт. Демек, карызга вакыт койгон болсо, чек койгон болсо, ошол чекке чейин аны сурап алган болбойт. Жана ошондой эле бул жөнүндө Абдулла ибн Умар радыйаллаху анхудан фатва келет. Ошол эгерде бир вакыт койгон болсо, андан мурда сураган болбойт деген Сахih Бухариде келет Абдулла ибн Умардан. Жана Ата ибн Аби Рабах деген табиинден келет. Кийинки маселе айтат: "Вала яжуз шарту шайин янтафи бихи ал-муқрид илля ан яштарита рахнан ау кафилан".